Бул 2 жаш кулан. Быйыл атасы Казакстандан келген. Гизборн деген айгыр. Энези Пакет Канзотто кадимки атактуу Пакеттин кызы мунун энези. Атасы Гизборн деген Казакстандын Нурсултан Назарбаевдин конечныйынан чыккан дейт. Ошодон алганбыз. Канзоттон алып келгенбиз, Сискен деген баланы. Бул 5 жаш ат болуп калды. Кудай буйрса жаңы эле алдым. Кудай буйрса алганына 2 ай болду, 2 айдын жүзү болду. 2 айдын жүзүнөн бери битке багымыш этип жаңы чаап баштадым. Кең Аралда Бекен деген макетин алгам 150 000 сомго. Ошол эми муза тренировка берип баштадым. Үмүт чоң будан деле. Чугат Чыркайт деген эме бар. Энези атактуу эле талас ичинде алдыңкы бээлердин бири. Могу жетелеп келаткан тайын Көлкаранын баласы, атактуу кадимки Көлкара деген айгыр бар. Ошо көлдөн келиптир. Ошонун баласы энези Пакеттин кызы, мунуку дагы. Ошол жакшытай бу деле Кудай өзү муну деле көрүп үмүттөнүп атырык. Алда келечекте чабабыз эми Кудай буйрса. Тайдан сарайы жакшы, жылуу болбой, условия болбой, тиги экөөнүн эле чапканга жетишип калайын деп анан тайларды эметкен эле жокпуз. Балдар да бошобой көптөр үйрөткөн деле жоксулар. Бирин экин эле минип ушинтип оттук. Ушуну үйрөтөм, Кудай буйрса күчтөн баштап чаап баштайбыз буларды. Кудай буйрса өзүңөр көргөндөй жаңы эле тарап жүрүп, адам мурун 1-2 саат чөптөн алып маза байлап койгонбуз. Эми азыр бирсе жумуш берген чыккан жатырык. Кудай буйрса битке тренировка кылдырып келейин деп. Суuткан учурда күндө чыгабыз, күндө атты бастырып турбасаң уже өзүн жоготуп коет. Бир үйдө турса, 1-2 күн үйдө туруп калса эле кадимкидей эле баягыдай болуп курсактары тойып алгандан кийин эркелеп баштайт. Ошолорду битке сал жеңилдетип туруп күндө чыгып турабыз, 1-2 саат бастырабыз күнүнө. Чабышка аз калганда тери алабыз, ушундай бир 2-3 тери алып чабабыз. Бул ат деген Кыргыздын башта адам баласынын канаты, уназы, могу машина жок учурунда жалаң тетиги Ош, Жалал Абад деген жерлерге жалаң ат менен аттаган. Ошон күлүк деген ошолордун мыктысынын арасында мыктысын илгерки биздин ата бабаларыбыз Толбай Сынчы дегендер ошолор таап күлүгүн тандап сынаганда. Я бисмилла. Алла өзүң муңдолнар. Так, балам акырын ал жака барып бир саат бастырып, жарым саат бастырып келе, анан бизге тери алып, моюн тери алып иштетебиз да. Жарым сааттан ашыгыраак бастыргыла. Бекем отур. Коркпой эле жай бастырып бер азыр кичине нары бизге жеңилдесин. Бастырып эле бар, акырын жарым саат бастырып келе. Акырын отуруп алып. Тигиндейрээк бастырып бир жарым сааттан ашык бастырып койгула. Бакыт Алланы жакшылап кара, Алла айско угулап калбасын, жакшылап бастырып кичине жанына ыкчам коркутпай бастырып бер. Мисалы үчүн мен 3-4 жыл мурун ат чапса ушу деген эле сал мүчөрөөк ат болсо эле ошону чаба берчим да. Көрсө анын эле чуркабайт экен. Аттын негизи дээрине карап, канында болуш керек экен, өзүнүн линиясын кубалап азыр чаппасаң, ошо чабылбай деле калып туруп, чабылбайт экенсиң. Азыр мына эми Кудай буйруса 2 жылдан бери кичине үйрөнүп калдым, жакшы эле болуп калды. Кудай ошо талас ичине кичине көпчүлүк саяпкерлер менен таанышып, салам түз болуп, күлүк негизи чабыш деле негизи оңой деле эмес. Анан кээде убакыт учур болуп калат, отуруп күлүктү багып атып деле апаң, келинчең, бир туугандарың эле отуруп, эй, терге барып келейин, бирке тыйын бер десе, бергиң келбей ошого атыңа жем алып келип, ушуларга эметип анан эметип калат экенсиң. Буларды көбүрөөк карап сал, койчу деп ушундай азарт болуп, өзүнчө эле сыймык. Экинчи орунду Реджеп аттуу күлүк Изалиев Бийгазы Бешташ. Күлүгүң да ушинтип мээнет кылып, аябай күлүктү мээнет кылып, ушу жакшылап дайындап бирдеке кылсаң чуркайт экен. Кудай буйруса, күлүктү мына өзүңүз көргөндөй чаап кичине былтыр 2 жылдан бери аралашып, 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарга чейин илишип жакшы эле жүрүр. Негизи күлүктү суутуп, чаап, бала чакаң менен чыгып, поляга чыгып, эс алтып, иштетип, карап, балаң кулап, кайта үйрөтүп турса эле өзүнчө эле жыргал. Ылайык жумшак жерге катыраак түшүп калса кичине атаңызга чейин деп кейгес. Күлүктүн негизин чаап, улам чаап илешип,
байге алып турсаң өзүнчө алды эле сыймык экен. Кийинкиси Режеп Гизборн Бийгазы Бакыт Бешташтан экен. Торгашка Жанышбек Усман Аманбаев айыл өкмөтү. Негизи чыгып туруп, атың чыгып, сүйүнүп менен өзүнчө эле рахат деген да. Күлүң атың майгенге илешип турса, бир өзүнчө эле баа эметип, мен күлүгүм чуркап калыптыр, Кудай буюрса жакшы экен деп улам адамда жакшысын издеп, дагы чуркап, умтулуп, тараз ичинде эле эмес, сыртка чыгып, ушу чабам деген ойлор бар, ушу Кудай буюрса чаап ошол жака да бир илешип, утуп келсем деген ойлор бар, Кудай буюрса ушу утам деген ойдомун, үмүттөмүн. Не болду я? Кандай кулаган жоксуңбу? Нормально экен, коркуп атсыңбы? Коркпой бастыр. Бактыбек чоң ойса сен анан чабасың да. Бастыр болду. Кадимкидей жеңилдеп калыптыр. Кудай буюрса саат бир саат желдирип азыр биртке. Иштетип коелу. 13 мартта Манаста ат чабыш болду. Ошол жакта ат чабыш болуп, бул экөөнү алып баргам. Речеп, бунусу Цунами. Биринчи эле тай чабышка чабылып, тай бүткөндөн кийин кунанга кошуп, кунаным биринчи болду Манастан. Атым деле жакшы результат көргөзүп келаткан. Алдыда келип биринчи куруктар эме акыркы куруктун эмесинде эле алдыда келатып эле ат салып мүдүрүп чабан десин кулап калып, ошол жерден калып калды. Кичине айылды көстө чуркалып качып кетти. Сал ушун эмеси сал келишпей калды, ошол жерден багы чуркабай калды. Чабып, иштетип, чогуу иштетип жүргөн ушул атты дайындап аткан ушул Бакыт деген балам азыр. Азыр атың 1000 күлүк болсо деле чабан десиң слабый болсо, атыңды чаба турган жерден чаппай, чаппай тургандан чабып, чабан дестен көпчүлүк забас этет биринчи очередчи. Атың тапка келген күндө дагы чабан десиң слабыйраак болуп калса, слабыйраак болуп калат да, атың кадимкидей артка тартат. Кудайга шүгүр, бул улуу балам чабып, былтыр көчмөндөр оюна чабып келди. Көп жак сырт жакка чабып жүрү, нары көп аксыга чейин чабып жүрү. Илешип жүрү, Кудай баягы чабан дес жагынан өздөштүрүп жакшы эле чабып атат ушул балам азыр. Кудайга шүгүр, жакшы. Келечекте бул кичүү балам сага кичине жүрөгү тайкы. Кийинкисин чабам деп азыр үйрөтүп, жанына ушу үйрөтүп жүрү, бул балам кошо чыгып. Мисалы чабан десиң азыр жок, дефицит. Бирөөгө барып, атын чаап берип койчу деген эле киши көп азыр. Өзүң балаң болгондон кийин өзүң балдарың ушундай атка кызыгып эметип калган, өзүнчө эле чоң сыймык экен. Чабан иштебейсиң да, иштегенде эле баягы
иштеткенде да ошо атты чувствовать этип өзүнүн атын өзү кандай деңгээлде экенин иштетип атканда эле сезип ушу чаап көнүп калат. Ошого чабандыз өзүң балаң болуп турса, колдон келсе өзүңкү болгондо жакшы го негизи. Бирөөнүн баласын мисалы үчүн, "Эй, кел чаап берип кой" десең, чабат кээ бирлер да, сырттан келген балдар көп чаба турган. Чапканына мынча акча дейт, эме эле жакчасы жерге берсин, акчасын берип койсуңчу. Кулап калса, бирдек болуп калса, бүкү болуп, ар кандай болуп калат экенсиң. Чабандестен. Чабандесиң чабам деп келип туруп, сенин атыңды жакпай калып бирөө меникин чап деп келсе, аяка секирип кетет, ортодо калып каласың. Чабандесиң жок болсо жаман экен ошо. Өзүң балдарың өзү чабандес болуп турган жакшы экен. Иштетип келгенден кийин энди 1-2 саат аз байлайбыз. Терини кургатып, 1-2 сааттан кийин терин курганын бирсе тазалап, кырып, дагы бирсе щеткалап, анан кийин чөпкө коебуз, анан чөп жарым саат чөп чайнатып, сугарып, анан жем берип, ошо менен жайгарып коебуз, ошо менен болуп турат. Жат, эй! Балам, тиги немесин жуган ал, деметер. Мына энди 2 саат аза байлап тери кургагандан кийин жагуузун алып туруп эле өкүртөп терисин калтырбай тарап болушунча терин кургап, бүт кырып, тазалап, канча терини тазалап кырып койсоң ат ошончо эзалат. Тери менен жакшы эзала албайт. Күлүк деле ошо багыш негизи кыйын эле, мен өзү кызыккандан кийин, айла багасың муну күлүктү жаш балдарга караш керек. Мисалы үчүн кулактын түбүндө могу терилерин баарын каттан соткаласаң ат жыргап калат. Эзе алып, өзү кашынып кошо жыргап, денең ычса тырмап койгондо жыргап каласың, ошо сыяктуу эле болуп. Булар да жыргап калат. Териси катуу болсо жүдөп, тери жабышып турса катуу болуп, сары кыйналып, кычышып, кашына берет. Терип соткалап койсоң бул кадимкидей эзе алып жыргап калат. Тренировкадан кийин негизи күчтүү тамак бериш керек. Көбүнчө ушу тренировка беде күчтүү болот деп көк беде, экинчи чабак бедени беребиз. Тренировкадан кийин постоянно ушундай экинчи чабак жөптү берип иштетебиз. Чабышка бир 3-4 күн калганда эксперт жеңилдирээк деп коюшат, анан эксперт беребиз чабышка 1-2 күн калгандачы. Ошо тренировканы канча тренировка берген сайын ошончо тамак менен күчтөш керек. Şarı